Бул Владимир Ильич Ленин жатак мектебине караштуу Орленок пионердик лагерь болчу. Бул лагерь 1960-жылдары Илья Иванович Ким тарабынан негизделген. Ошол учурда Кыргызстандын түштүгүндөгү эң негизги билим ордосу, билим уясы болгон Владимир Ильич Ленин жатак мектебинин эс алуучу лагери болгон. Бул лагерге ушул Владимир Ильич Ленин жатак мектебиндеги жашаган шарттоор, аз камсыз болгон ар кандай турмуштук жагдайлардагы балдар ушул жаксын мектеп интернатында калып, анан ушул жерлерде эс алчу. Бүгүнкү күндө монтип мектеп лагери кароосуз калыптыр. Бул лагерь 1960-жылдан баштап 2000-жылдарга чейин жаңылбасам иштеп келген. Ушул жерлерде лагердин чыгач имараттары бар болчу. Мына жерде беседка бар болчу. Беседка да жок болуп калыптыр. Бул беседкалар каяка кетти экен? Мына жерде карагайдан курулган ушу атайын жумушчулар үчүн үйлөр болчу. Аларда жок. Ошол учурунда бул лагерде ошол окуучулар калып, ошол окуучулар ушул жерлерде 3 ай каникулда алыстан келген Баткенден, Лейлектен, Оштон, Ноокаттан, Жалал-Абадтан, Токтогулдан, Кыргызстандын булуң бурчунан келген окуучулар ушул жерде эс алчу. Бул лагердеги суу, бул суу да тартылып кеттир. Ушул жерде абдан көп суу аккандай болчу эле биз эс алганда. Азыр суу дагы тартылып, лагердин кароосу да жок болуп калыптыр. Бул жерде ушундай дарактар, кичинекей дарактар болчу. Монтип дарактардын чоңойгону. Сонун эс алуучу болчу эле бул жерлерде. Пионердик лагерь болчу. Бул жерде биз 3 группа эс алчу. Азыр мына мынтип лагердин бул жеринде болсо линейка болчу. Мынтип боелгон таштар. Бул жер болсо балдардын жатаканасы болчу. Жыглайын деп калыптыр. Бул фойе. Ушундай фойесі. Сонун эле монтип кароосуз болуп жаман болуп калыптыр. Бул жерде мероприятиялар болчу. Кечинде күндүзү тамактанчубуз. Ашканалар болчу.
Бұл жерде мындай болып қалыптыр. Жүрүп жүрүндө бұл жерлерде балдар үні жаңырып, шундай шаңға бөлөнүп, музыкалар чыгып турчу. Эми мынтип шундай акыбалга түшүп калыптыр. Абдан өкүнүчтүү. Бұл жерде болсо кыздардын корпусу болчу. Монтип лагердин бактары да кыскарып, адамдар ээлеп алышыптыр. Негизинен мына жерде бактар мынчалык тозулган эмес болчу. Монтип каралбай калыптыр да. Буларды Илья Иванович ким негиздеген учурда бул жерлердин жеринин аянты дагы чоң болгон. Абдан эле мынтип бүгүнкү күнү могу бактын жарымы эле тозуп алышыптыр да. Мынтип тозуп алышыптыр да. Мынтип жарым. Могу жерде болсо бассейн, лагердин бассейни болчу. Мынтип бассейнде биз кирүүчүлүк. Балдар үчүн сонун шарттар түзүлгөн болчу. Мынтип эми мындай абалда. Багынын болсо мынтип жарымы жок. Жарымын тосуп алышып коюптур. Бул жерлер болсо токой болчу. Мынтип азыр долоно бак экен. Долонолор бушуп атат. Бактары кургап. Каралбай калыптыр да. Орленок эс алуу лагери болчу. Бул жерде сонун базасы бар лагерь. Орленок эс алуу лагери. Бирок бүгүнкү күнү ушундай. Сыры өчсө да сыны өчпөгөн боюнча турат. Эми сырдап. Бул жерде да бир аз караса сонун болмок. Шарылдаган суунун далышы, сонун эс алуулар, сонун балалык күндөрү ушул жерлерде өткөн болчу. Могу жерде беседка болчу. Беседка жок. Орленок эс алуу лагери. Учурунда Советтер Союзу учурунда пионерский лагерь болчу. Илья Иванович ким негиздеген лагерь. Пионерский лагерь. Бүгүнкү күндө ушундай.